Садыр Жапаров албетте Кумтөрдүн чындыгы үчүн мына азыр түрмөдө отурат. Мамлекеттин, элдин тагдырына өтө терең көңүл бурган саясатчылардын бири болчу. Эгерде Сооронбай Шарипович, биздин президент, коррупция менен күрөшөм десе, анда Кумтөрдөн башташ керек. Эгерде Кумтөрдөгү коррупцияны жеңе алса президент, анда чыныгы коррупцияны биздин өлкөдөгү жеңген болот эле да. Эми элдин баары көрдүк, Садыр Жапаров менен ошончолук мыкаачылык мамиле жасалды. Кескилеп да көрүштү, өлтүргөнгө да аракет кылышты да. Мен ошон үчүн жогорку соттон суранып кетет элем. Садыр Жапаровдун тагдырына мыйзам ченеминде, ошону менен бирге абийирибиздин алдында 29 мына майда каралат экен, карашса жакшы болмок. Эл да ыраазы болуп калмак. Акыйкат да орнолуп, президенттин дагы чынын деле баягы саясий туткундарга болгон чындыкты, акыйкатты табам деген сөзүнө ишенип калат элек да. Экинчиден дагы мен бир нерсени айткым келет. Азыр түрмөдө билбейм канча миң адам жатат, 20 миңден ашык болушу мүмкүн. Мына ушул 20 миңден ашык жаткан карапайым элдин балдарынын тагдырына дагы президент көңүл буруш керек. Бир консерва урдаса, кечирип коесуңар, 7 жыл берип атат. Кече Фейсбукта жүрөт, эшек урдаган балдарга 7 жыл бериптир. Ал эми миллиондогон долларларды жегендерге эмнегедир ачык эле, мындай айтканда, штраф менен кутулуп кетип атышат. Ошон үчүн айтаар элем, ошол карапайым элдин балдарына чыккан ар бир чечимди карап чыкса экен депчи. Кайрадан бир ревизия жүрсө да, ушул соттун чечимдери боюнча. Мына ошондо карапайым эл президентке ишенет эле. Дагы бир айтып кете турган нерсе, мына терроризм, экстремизм деп канча балдар түрмөдө жатат. Мына ушул жака да көңүл буруш керек деп эсептейм. Ошон үчүн эгер биз Кыргызстанда мыйзам ченеминде иш алып барабыз десек, акыйкат соттун чечимдери болсун десек, анда келгиле, биринчи ревизия жасайлы. Акыйкатсыз, адилетсиз, мыйзамсыз отурган карапайым элдин балдарын да чыгаралы. Мен ишенем Садыр Жапаровдун акталышына, мен ишенем Садыр Жапаров Кумтөргө болгон өзүнүн позициясын аягына дейин чыгат. Мен ишенем азыркы президенттин Сооронбай Жээнбековдун жетет эрки Кумтөрдөгү коррупцияны дагы ачык айкын алып чыкканга.